Bismillahirrahmanirrahim. Жашыл көчөт китебинин ичиндеги кээ бир илимий пайдадан бөлүшүп кетмекчимин. Эске алуу үчүн нерсе, китеп буюрса толукталып, китептин башын акыйда маселеси, намаз маселеси, намазга керектүү сүрөлөрдүн тафсири менен сонун кылып дагы толукталып чыгып атат, Кудайым буюрса. Күнөө иштердин жашоого тийгизген терс кесепети жана кээ бир зыяндары. Бул дүйнөдө күнөө кылса, анын жазасы кандай бир зыяны болот. Эми Кудай таалам баарыбызды күнөөдөн сактаган болсун. Бул жерде 23 зыян эскертилген. Биринчи, илимден куру калат. Экинчи, рызкысы тарыйт. Үчүнчү, Алланы зикир кылып эстөөгө чамасы тийбей, ээринчек болот. Төртүнчүсү, Аллага жакын жакшы адамдардан качып калат. Безип калат экен да, мындайча айтканда, улактап, алыстап. Бешинчиси, жашоосу тарып кыжаалаттыктан арылбайт дейт. Жүрөгү кысыла берет деген сөз. Алтынчы, жүрөк карарып алсырайт. Жетинчи, денеси кышоо тартып алсыздайт. Кышоо тартып деген жалкоолонуп калат да, жакшылыкка чыгына албай. Сегизинчи, ибадатты аткарууга мүмкүнчүлүк берилбейт. Алла таалам топугун алып коет экен да, адам токтотпосочу, Кудай сактасын. Тогузунчу, тообого чыгына албайт. Оңой олтоң чыгына албайт экен, тообо кылууга мүмкүнчүлүк берилбейт. Онунчу, күнөө иштер көнүм шаадаттай сезилип, жеңил көрүнө баштайт. 11-чи, Алланын астындагы сыйы жоголот, кадыр баркы. 12-чи, Аллах жараткан тирүү атпайдын баарына зыянын тийгизе баштайт. Ылдый жакта сылка кылып чыгарыпмын. Анткени күнөө иштер жамгырдын жабай калышы менен катуу каатчылык кезеңдерине себеп болот. Натыйжада тирүү жаныбарлардын баарысы аны каргайт деп атат да, мындайча айтканда. 13-чү, акылдан азат тозот. Күнөө оңой эмес. Араак, тамеки мунун баардыгы Аллах тыйган нерсе, баардык адамга зыян гана алып келет. Иманына дагы, ден соолугуна, акыл эсине, ой жүгүртүүсүнө дагы. 14-чүсү, асыл пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламга жек көрүндүү болот. Кыяматта баарыбыз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын шапаатына муктажбыз, Алланын уруксаты менен. 15-чи, периштелердин ага карата кылган жакшы дубаларынан куру калат. 16-чы, асман жердеги берекеден кол жууйт. 17-чи, намысы куруп, уяты кетет. Уяты кетсе, иманын күчү алсырайт деген сөз. 18-чи, кызганыч өлөт. Даюс болуп калат да, Кудай сактасын. 19-чусу, Саид Багдаш Тазуз айтат, тамак, адал тамакка умтулуп, арам тамактан тыйылбасак кыйын. Атайын изилдөөчүлөр, илимпоздор баягындай корозду жаныбар болсо дагы, акылы жок болсо дагы кандай кызганычтык сыпат бар, жаныбарлар ааламын Аллах бекер жараткан эмес да, бизге акыл ээлерине сабак болуш үчүн. Аттын да, жылкынын кандай кызганычы бар, үйүнө башка жылкыны, үйүрүнө башка жылкыны киргизбей. Бирок жана чочконун этин жегизгенде то кадимкидей кызганыч өлгөн деп айтылат да. Сабакта эскерилип келет. Атайын айбанаттар боюнча, жаныбарлар боюнча энциклопедия китебинде. Кызганыч өлөт дейт. 19-чу, жүрөктөгү Аллага болгон урмат-сыйдын кадыры кете баштайт. 20-чы, айбаты кетип, сүрүү жоголот дейт. Адамдар басмырлап күлө турган болуп калат да. 21-чиси, кайгыга чөгүп, шайтандарга eelиктеп ээрчий баштайт. 22-чиси, эгер токтотпосо, өлүм алдында чыныгы тобого жетиши кыйындайт. Эми Аллахым жардам берсин, мунун баарын окуп коруп калбаш керек. Болгону Алла таалага тобокел кылып, ла хаула ва ла куввата илля билла дубасын көбүрөөк айтыш керек. 23-чү, шайтанга кулак салып, Алланын мээриминен күдөр үзүп, үмүтсүздүккө бет ала баштайт. Жараткан Алла кудурети менен андан оолак кылып, жакшылыктары менен кубанткан болсун, өз коргоосуна алып күнөөлөрдөн оолак сактасын дейт. Бухариде келген хадис бар, ушу менен жыйынтыктайын, адам өз күнөөсү менен өзүнө гана зыян келтирет, башка эч кимге эмес дейт. Өзгөчө адам акысынан, сүткорлуктан, зинадан сактанышыбыз керек. Аллах таалам баарыбызга берекесин берсин.